Сен эч качан англис тилинде сүйлөй албайсың, эгер сен ушул 3 катаны жасасаң. Ооба, көптөгөн адамдар мектепте 1-класстан баштап 11-класска чейин англис тилин окуйт. Кээ бирлери болсо дагы кандайдыр бир англис тил курстарына барат, же болбосо кандайдыр бир университетти бүттү, окууну аяктады, бирок до сих пор англис тилинде сүйлөй албаган адамдарды, мугалимдерди сөзсүз түрдө кездештиресиздер. Ооба, чындык, эгер мына ушул 3 нерсени үстүндө иштесеңиздер, сиздер англис тилин сүйлөп чыгасыздар. Андыктан сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүңүздөр. Менин аты жөнүм Потова Айна, англис тили мугалими болом жана мен көптөгөн 10 миңден ашуун мугалим окуучуларды окуттум. Эмнени англис тилинде сүйлөбөсүнө жардам. Англис тилиндеги эң чоң кетирген ката бул англис тилинин грамматикасын туура эмес үйрөтүшөт. Ооба, сиз мектептен баштап эле не уверенно анан эки сөздү туура бириктирип сүйлөгөндү, туура кантип туура сүйлөм түзгөндү билбейсиздер. Эгер мына ушул эле нерсени билсеңиздер, сиздерге прям бардык китептин баарын үйрөнүшүңүздөр шарт эмес. Биринчи базасын үйрөнүш үчүн мен сиздерге 3 теманы айтамын. To be'ни жакшы деңгээлде билиңиздер. Уверенно үйрөнүңүздөр. Present simple'ды уверенно үйрөнүңүздөр. Present continuous деген тема бар. Мына ушул 3 эки чак, ошондо андан кийин бир жардамчы ичти айттым. Мына ушул үчөөсүн билсеңиздер, сиздер англис тилинин базасында уверенно сүйлөп каласыздар. To be деген бул эки сөздү бириктирип кантип туура сүйлөш керек англис тилинде. Ал эми present simple жана present continuous менен кантип туура сүйлөмдөрдү, эң жөнөкөй сүйлөмдөрдү кантип туура сүйлөйбүз, кантип түзөбүз, эрежеси кандай, ошону үйрөнөсүздөр. Грамматиканы билүү бул сиздин фундаментиңиз, крепкий фундамент. Ал эми бул базаны алуу үчүн болсо биздин онлайн англис тилин курсуна келсеңиздер болот. Бир айдын ичинде сиздер уверенно англис тилиндеги сүйлөмдөрдү уверенно сүйлөп чыгасыздар. Андан сырткары сиздерге 500 сөздөн баштап 1000 сөзгө чейинки сөздөр берилет. Кантип англис тилинде сөздөрдү жаттабай жатташ керек. Мына ошолорду үйрөтөбүз. Андан сырткары дагы эки нерсени кошо үйрөтөбүз. Бул эмне десеңиздер, бул адамдар эң чоң кетирген ката, бул экинчи ката, бул listening. Англис тилиндеги видеолорду таптакыр көрбөйт. Ошол себептен, мисалы үчүн Англиядан бир адамды көрүп калдыңыз, ал менен сүйлөшкөнүңүздө болсо, сөз түрдө кулагыңыз буга чейин укпаган, сиз билген сөздөрдү сүйлөсө деле сизге жат угула берет. То есть сиз аны укканда коркуп кетесиз. Ал деген бул сизде listening болгон эмес дегенди түшүндүрөт. Listening бул эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Эгер сиз англис тилиндеги видеолорду, программаларды англис тилинде көрбөсөңүз, фильмдерди көрбөсөңүз, анда англис тилинде сиз таптакыр сүйлөйм деп ойлой койсоңуз деле болот. Мисалы үчүн, сиз кыргыз тилинде сүйлөш үчүн эле төрөлгөнүңүздөн баштап сиз 2 жашка чейин только кыргыз тилиндеги үйдөгү адамдардын сүйлөгөн сөздөрүн угасыз. Просто биринчи угуу аркылуу биз сүйлөй алабыз. Ошол себептен англис тилинде дагы сиз укпасаңыз эч качан англис тилинде сүйлөбөйсүз. Ал үчүн күнүнө минимум 5 минуттадан хотя бы жарым саатка чейин көрүшүңүз керек болот. Это минимум. Ал эми билесизби, биздин онлайн англис курста болсо, кандай видеолорду көрсөтөбүз, башында болсо оңой сиздер түшүнө турган, ошол эле учурда уровениңиздерге жараша бөлүп listeningге дагы атайын ушундай сабактарыбыз бар, ошолорду беребиз. Ал эми үчүнчү ката болсо, бул speaking. Speakingди көпчүлүгү айтышат, мен англисче сүйлөй албайм деп. Эгер мына ошол эки этапты сиз уверенно өткөн болсоңуз, сөз түрдө speaking болот. Сүйлөй аласыз англис тилинде. Сөз түрдө практика кылышыңыз керек. Аны дагы ошол биздин сабактардан практика кылсаңыздар болот. Грамматиканы уверенно үйрөнөсүз, кантип туура сүйлөм түзгөндү, уверенно түзгөндү. Өзүнүн эрежеси бар, ошолорду беремин. Андан кийинкиси болсо, угасыздар англис тилиндеги. Угуп кулагыңыздарды көндүрөсүздөр. Примерно биринчи жумада кулагыңыздар ачылат, андан кийин угуп уже түшүнүп баштайсыздар. Андан кийин үчүнчүсү болсо speaking. Speaking болгон учурда сиздер сүйлөшүңүздөр керек. Көргөн видеоңуздарды, же болбосо окуган нерсеңиздерди, же болбосо өзүңүздөрдүн окуяңыздарды англис тилинде айтып беришиңиздер керек. Бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Эгер ушул 3 этапты тең өткөн болсоңуздар, сиздерди куттуктайм, англис тилинде сиз уверенно сүйлөй аласыз. Кимде ким курска жазыла турган болсо, бул жерге WhatsApp номерди калтырам, ошол жака жазып байланышсаңыздар болот. Төлөмдөрдү жасап, мен сиздин онлайн англис тили курсуңузга жазылайын дедим эле деп төлөмдү жасап, чекти жиберип, уже курска кошула берсеңиздер болот. Жаңы башталган 2026-жыл ийгиликтүү жылдардан болсун, жана ошол жылда сөз түрдө англис тилинде уверенно сүйлөп калууңузду каалаймын. Барыңыздарга ийгилик.